Мындан ары мектеп, бала бакча жана колледж директорлору сынак менен тандалат. Бул тууралуу Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев кечээ социалдык тармактын кызматкерлеринин республикалык жыйынында билдирди. Сынактын натыйжасы кырдаалдык тапшырмалар менен жана ыкчам чыгарып берүүчү компьютердик тест менен аныкталат. Бала бакчалардын, мектептердин, кесиптик лицейлердин, колледждердин директорлорун тандоо мындан ары конкурстук негизде жүргүзүлөт. Бул учурда адам фактору толугу менен жокко чыгарылат. Сынактын натыйжасы кырдаалдык тапшырмалар менен жана ыкчам чыгарып берүүчү компьютердик тест менен аныкталат. Бул жаңыланган кадрдык потенциалды дароо түзүүгө шарт жаратат. Мындай жагдайга 15-20 жыл бою мектептин директорлук креслосун менчигинде пайдаланган жетекчилер түрткө берген. Анткени аймактарда жашы 60-70ке таяп калган жүздөгөн директорлор бар. Ондогон жылдар бою иштесе да өз каалоосу менен ордуларын тапшыргысы келбейт. Себеби бул мамлекеттик кызмат катары эсептелинбегендиктен чектөө жок. Андыктан коррупциялык схемалар арбаган, жаңылануу дээрлик жокко эсе болгон. Учурда мектеп директорлору билим берүүнүн район шаардык бөлүмдөрү тарабынан түзеле дайындалат. Мүдүр дайындоо үчүн так критерий жок. Жоого ылайык 7 жылдан кем эмес эмгек стажы менен билим берүү ченемдик укуктук актыларын билген адистер бул орунга ээ боло алат. Деген менен алардын ишмердүүлүгүнө дээрлик көзөмөл жок. Алсак өткөн жылы 100дөн ашуун мектеби бар Сузак районунда бир да директорду кызматтан алуу же чара колдонуу болгон эмес. Былтыркы жылы биздин 6 мектебибиз ийгиликтерди жаратпады деп айтылды, бирок алардын дагы инвестиция тарткан боюнча, биз инвестицияларды тарткан, демөөрчүлөрдү тарткан иштери боюнча дагы алабыз да. Ошолору боюнча ийгиликтерди жараткандыгынан биз аларды же кызматтан алуу же андай чара колдонгон жокпуз. Акыркы жылдары болгон жок экен да ошондой, мындай директорлорго чара колдонуу. Жок, азыр эсимде жок, бирок колдонгонбуз биз. Былтыркы жылы колдонгон жок, андан мурунку жылы колдонгон. Бул тармакта жарым кылым бою иштеген агартуучунун айтымында акыркы учурда мектеп мүдүрүн дайындоо бизнеске айланган. Ал эми 10-15 жыл бир креслодо отурган жетекчиде өсүү, өнүктүрүү токтойт деп эсептейт. Андыктан жетекчи конкурстук негизде тандалса, сынак ачык айкын болсо, мектептеги билим берүүнүн деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Акыркы жылдары ушунчалык директорлорду дайындоо аябагандай жаман акыбалга алып келди да. Мен Сузакты эле мисал келтирем. Бизнеске айландырып алышты булар. Түшүнүктүү деген бизнес болгону, бизнесте. Кадрларды бүт орундар сатылат. Өтө деңгээли төмөн директор. Керек болсо класс жетекчиси болуп иштей албаган мугалим бар директор болуп калат. Чыгат али көп жыл иштеп, неме берген, результат бергендер чыгат. Бирок көпчүлүгү не болуп калат, өнүгүү токтоп калат да. Застой деп коет эле го. Ошондой болот да. Бир 5-6 жыл иштегенден кийин кыйратып койгонсуп токтойт да. Анан мугалимдердин окуу тарбиясына болгон мамилеси, башкасы иши кылып не болуп кетет да, туугандашып кетишет. Ротация керек, анан илгери болчу элек аттестация деген. Ал дагы сөзсүз керек, 5 жылда бир аттестация кылып турат эле. Эскерте кетсек, 1-апрелден тарта бул тармактын өкүлдөрүнүн айлык акысына дээрлик 3 эседен ашык кошулду. Билим берүү министрлигине быйыл 16 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Мамлекет башчы мугалимдердин айлыгы акырындык менен дагы көбөйө турганын айтып, бирок аларга талап катуу коюларын кошумчалады. Окутуучулар аттестациядан өтүп, ар бир мектепке 10-15тен жаңы мугалим алынарын айтты. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.